Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Мектеп Плюс каналы. Бүгүн окуучулар сиздин класска кантип катталат? Башкача айтканда, окуучулар сабакка кантип кирет? Сиздин предметке кантип катталышы керек? Ошонун 3 жолун карап чыгабыз. Өзүңүзгө керектүү предметти жана класстын баракчасын ачасыз дагы. Сол жакта сабактын аты жазылган. Анын ылдый жагында болсо код курса деп турат. Бул жактан чоңойтуп көрсөк болот. Мына ушул цифралардан жана тамгалардан турган кодду окуучуларга WhatsApp аркылуу болобу, же болбосо электрондук дарек аркылуу болобу жөнөтүп жибересиздер. Экинчи жолу болсо бул ылдый жакта копировать ссылку. Бул ссылканы көчүрүп, ошондой эле WhatsApp аркылуу же болбосо почта аркылуу окуучуларга жөнөтүп жиберебиз. Андан соң алар бул кодду колдонуп Google Classroomга кирет, же болбосо бул ссылка аркылуу кирет. Ал эми 3-чү жолу болсо пользователи, өйдө жакта пользователь дегенди көрүп турабыз. Ошол жака киребиз. Бул жака кирсек, ылдый жакта учащийся. Мына ушул жерден мына бул плюс белгисин басып, ар бир окуучунун электрондук дарегин жазып, чакыруу барагын жиберебиз. Мына бул жакта да көрүп турабыз, ссылка. Жанагы эле ссылка, ушул жактан дагы көчүрүп жиберсе болот. Эми бул жака окуучунун электрондук дарегин киргизишибиз керек. Мен Мектеп Плюсту киргизейин. Негизи эгерде электрондук дарек Gmail'де ачылган болсо абдан сонун болот. Ушул жака ар бир окуучунун дарегин киргизип чыгабыз. Эгерде Google Group бар болсо, анда оңоюраак болот. Ал жактан бир гана электрондук даректи киргизсеңиз бардык окуучуларга жетиш керек. Андан соң пригласить кнопкасын басабыз. Эми окуучу өзүнүн электрондук дарегине силерден чакыруу, сабакка чакыруу алат. Ошол жактан басып, сиздин сабакка катталат. Окуучу кабыл алган соң бул жакта приглашение принято деп бул жакта сизге көрүнүп калышы керек. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Кийинки видеолорубузда Google Class'тын ар бир мүмкүнчүлүктөрүн өзүнчө көрсөткөнгө аракет кылам. Биздин каналга жазылып, биз менен бирге болуңуздар. Жакындарыңыздар менен бөлүшүүнү да унутпаңыздар. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.